Түздөн. Түстор. Саламатсыңарбы жолдоштор? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туу күнү менен куттуктайм. Бүгүн 2024 жылдын 3 март күнү Ош шаарынын Борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусунун кабыл алынган күнүнө карата иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысынын орун басары, Ош гарнизонунда жайгашкан аскер бөлүктөрдүн командирлери, аскер кызматкерлери, ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышышты. Кыргыз Республикасынын туусу 1992 жылы 3 мартта кабыл алынган. Туунун ортоңку бөлүгүндөгү сары алтын түстөгү түндүк улуттук мурастарыбыздын бири болгон Боз үйдүн түндүгүнөн алынган. Анын айланасындагы нурлар кыргыз элинин 40 уруусунун бир түндүккө биригип тургандыгын айгинелейт. Ал эми кызыл түс Манас атабыздын туусунун түсү деп айтылат. 2023 жылдын 20 декабрында мамлекеттик тууга бир аз толуктоолор киргизилип, түндүктүн чамгарактары 4 болуп, ал эми нурлар түс формага өзгөргөн.